Орусиянын дагы бир шаарында мигранттардын иштөөсүнө чектөө киргизилмей болду. Орусиянын Омск облусунда келерки жылдан тарта жүргүнчүлөрдү ташуу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода жана башка бир катар тармактарда мигранттардын иштөөсүнө тыюу салуу киргизилет. Бул тууралуу облус башчысы Виталий Хаценко социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мен чет элдик жарандарды эмгек патенти менен жүргүнчүлөрдү ташуу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода, дары-дармек, азык-түлүк өндүрүү, ошондой эле социалдык кызмат көрсөтүү тармагында ишке тартууга тыюу салган жарлыкка кол койдум. Бул 2025 жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирет деп жазды ал. Беле кетсек, буга чейин Орусиянын 10дон ашык облусунда мигранттарга такси кызматында иштөөгө тыюу салынган. Анын ичинде Новосибирск, Тула, Калуга, Челябинск облустары, Камчатка, аннексияланган Крым жана Якутия бар. Түндүк Корея Түштүк Корея менен чек арасындагы жолдорду жардырды. Бүгүн 15 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Түштүк Кореяга баруучу жолдордун жана темир жолдордун 2 бөлүгүн жардырышкан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Жардыруулар Түндүк Кореянын аймагында Кёнисон жана Тонхе сызыгында болгон. Түштүк тарап жабыркаган эмес, бирок чек ара сызыгын көздөй бир нече жолу эскертүүчү ок атышкан. Жакында эле Түндүк Корея өз аймагын толугу менен изоляциялоо ниетин билдирген. Улуттук банк эски доллар жүгүртүүдөн чыгарылды деген маалыматты четке какты. Улуттук банк эски үлгүдөгү долларды жүгүртүүдөн чыгарды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Башкы банк 15 октябрда билдирүү таратты. Маалыматка ылайык Улуттук банк долларды колдонуудан чыгарды. Буга байланыштуу коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлар бул валютаны кабыл албайт деген маалымат тараган. Улуттук банк башка өлкөлөрдүн валюталарын, бул учурда АКШ долларынан жүгүртүүдөн алууга укуктуу эмес. Беле кетсек, эл арасында ак доллар деп 1996-2006 жылдары чыгарылган АКШ долларын аташат. Анткени алар агыш түс менен айырмаланат деп билдиришти мекемеден. Ошондой эле чет өлкө валютасын сатып алууда, сатууда же алмаштырууда банктар жана акча алмаштыруу бюролору кандайдыр бир чектөөлөрдү жана төлөм каражаты статусун жогото элек акча белгилеринин наркына чыгарылган жылына жараша ар кандай курстарды белгилөөгө укугу жоктугу белгиленет. Эгерде валютаны алмаштыруудан негизсиз баш тартууга туш болсоңуз, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын алкагында тиешелүү чараларды көрүү үчүн Улуттук банкка жазуу жүзүндө кайрылсаңыз болот, дешти Башкы банктан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Орусияда 9 жыл абакта отурган криминалдык авторитет абактан чыкты. Орусияда Шахро молодой кайманаты бар Захарий Калашовдун оң колу деп эсептелген итальянец кайманаттуу Крим төбөл Андрей Кочуйков эркиндикке чыкты. Бул тууралуу РЕН-ТВ телеканалы жазды. Кочуйков абактан чыгып, журналисттердин суроолоруна жооп бербестен кара Мерседес үлгүсүндөгү унаага отуруп кеткен. Крим авторитет 2015 жылы Москванын борборундагы Рушлельская көчөсүндө болгон атышуудан кийин жазасын алган. Куралдуу жаңжалга ресторанын ээси Жанна Ким менен дизайнер Фатима Мисикованын ортосундагы чыр себеп болгон. Подрядчы тарапта Андрей Кочуйков бар болчу. Атышуулардын натыйжасында 7 адам жабыркап, 2 каза болгон. Орусиянын башкы прокуратурасы Шакро молодой деген кайманат менен белгилүү Захарий Калашовду 2017 жылдын октябрында орусиялык кылмыш дүйнөсүнүн лидери деп тааныган. Анын оң колу болгон итальянец укук коргоо органдары менен байланыш түзүп, Шакро молодойдун коопсуздугун камсыздап келген. Уулу менен байкеси каза болуп, Сахалинге кайык менен кеткен адам 67 күнөн кийин табылды. Акоо деңизинде балык улап жүргөн жарандар жалгыз адамдын кайыкта отурганын байкап, аны куткарып чыгышты. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды.
Андагы маалыматка ылайык, Михаил Пичугин аттуу Сахалин шаарынын тургуну мындан 2 ай мурун байкеси жана 14 жаштагы уулу менен Хабаровск крайынан Сахалинге кайык менен чыгышкан. Саякатчыларда жылуу кийимдер, куткаруучу жилеттер, факелдер, ошондой эле аз өлчөмдөгү азык-түлүк жана 20 литр ичүүчү суу болгон. Алар деңизге 9 августта киришип, 3 күнөн кийин белгиленген жерге жетпей калышкан. Аларды издөө иштери 1 айдан ашык убакытка созулуп, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. 14 октябрь күнү кечинде Ангел кемеси менен балык уулоого чыккан жарандар кайыкты байкап, ага жардам беришкен. Кайык Камчаткадан 23 чакырым алыстыкта деңизде жүргөн. 3 адамдын ичинен Михаил Пичугин гана аман калган. Ошондой эле кайыкта уулу менен байкесинин сөөгү болгон. Учурда Михаил Пичугин ооруканада.